Барыңыздарга салам. Бүгүнкү чыгарылышта 10 бай ырчыны сиздерге сунуштамакчыбыз. Келиңиздер чогуу көрөлү. Сапырылган сары жалбырак аттуу чыгармасы менен кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырчы обончу аткаруучу Сыймык Бейшекеев бүгүнкү чыгарылышыбызда 10 топ бай ырчылардын катарын толуктайт. Ош-Бишкек жолунда чайканасы бар дешет. Андан сырткары ири курулуш компанияларынын биринде үлүшү бар экендиги да маалым. Өзүнүн ырлары менен жогорку деңгээлге жетип, ырчылык менен катар жеке бизнесин да алып кеткен Гүлжигит Сатыбеков үй бүлөсү жеке бизнесин айтпай, эл чыгармачылыгымды гана билиш керек деп жооп берип келет. Ошого карабай ырчынын чыгармачылыгына кызыккандар жеке бизнесине, үй бүлөсүнө кызыгып келишет. Ал эми ырчынын гонорарын санай келсек, башка ырчыларга салыштырмалуу 2-3 эсе көбүрөөк. Гүлнур Сатылганова шоу чөйрөсүнүн мега жылдызы. Гүлнур Сатылганова бай ырчы айымдардын катарында. Бирок ырчы айым кандай бизнеси бар экендигин ачык айтпайт. Жөн гана ырчылык гонорар менен гана оокат кылаарын маектеринде айтып жүрөт. Бул чыгарылышта ырчы Мирбек Атабеков дагы 10 топ бай ырчылардын катарында. Ар бир чыгармасы популярдуулукка жеткен ырчынын азыркы тапта жеке бизнеси да бар чыгар. Андан сырткары биз билгенден Кыргызстан боюнча эң сапаттуу, чоң көлөмдөгү акча жумшалган үн жаздыруу студиясы да бир өзүнчө бизнес. Бирок ырчы мырза бул тууралуу үн катпай, жеке бизнестерин жашырып келет. Эң жаш бай ырчылардын катарын толуктаган Нурлан Насип жеке бизнеси бар экендиги же жок экендиги белгисиз. Бирок башка ырчыларга караганда тойлордогу гонорары $1000 өйдө. Расул Маматкулов ырчы Расул Маматкулов өзүнүн берген маектеринде материалдык байлыктарын ачык айтып, 30 бөлмөдөн турган 5 кабаттуу үйүн коомчулукка жар салган. Ырчынын кызы Айгерим Расул кызы 5 кабаттуу үйүнө чоң суммадагы акча коротулганын айтып, үйүнүн кооздугу үчүн акчанын көзүн карабаса да болот деп билдирген. Ал эми ырчы Айгерим жеке бизнеси бар экенин айтып, бирок кандай бизнес экенин сыркатып келет. Гүлшайыр Садыбакасова кыз бурак тобунун негиздөөчүсү Гүлшайыр Садыбакасова ырчы айымдардын арасынан бай айым деп саналды. Ырчы айым өзүнүн байлыгын жар салбай, кыз бурак тобун жетектеп, жеке бизнесин көзөмөлдөп келет. Ырчы актриса Самара Каримова азыркы учурда өзүнүн атынан ачылган Самара аттуу чайканасы, би студиясы, сулуулук салону жана башка үй бүлөлүк бизнестери менен алектенет. Ал эми жолдошунун да бир канча бизнестери бар экендиги айтылып, үй бүлөлүк чоң бизнеси, бул сауна деп айткандар да жок эмес. Анжелика шоу-бизнестеги ар тараптуу аракетчил айымдардын катарын толуктайт. Ырчы өзүнүн жеке бизнесин тынымсыз бөлүшүп, ачыктап эле айтып келет. Сулуулук салону, айымдар үчүн кийимдер дүкөнү жана башка бизнестери да бар. Ал эми өзүнүн автордук программалары тынымсыз экран бетинен түшпөй келет. Анжелика жакында эле өзүнүн эмгегинин артынан үй алып, ремонттоп жатканын да ачык айтып чыккан. 80-жылдардын аягында колуна аккордеон алып, Делбиримде пырдаган атактуу ырчы Бекборбиев пайда болду. Ал чыгармачылык менен биргеликте жеке бизнесин да баштаган. Азыркы учурда Бекборбиев Бекордо конок үйү жана тамактанчу жайларды иштетип, бизнесин жогорку деңгээлде жүргүзүп келет. Урматтуу көрүүчү, ал эми сиз кайсы ырчыны эң бай деп санайсыз? Комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазып калтырыңыз. Көрүшкөнчө.